Ошто жарандарды сөккөн милиция кызматтан алынды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери иштен алынды. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун маалыматына караганда, алар кызматтык тартипти бузгандык үчүн иштен бошотулган. 16 майда Ошто милициянын айдоочуларды сөгүп жаткандыгы тартылган видео тасма интернетке чыгып, коомчулукту нааразы кылган. Кийинки күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кызматкерлерди иштен алынгандыгын жарыялаган. Аяққа жеттасың ана. Чеке қойып қойдың ба? Жоқ. Жүре берсін, жерге гай тосты, жерге тоқты. Мәлі. Группа келтат. Мәлі. Тартап. Олшын бақиясын. Хорошо. Түсіндің бе? Мақұл. Мақұл. Аты жөніңіз кім ака? Мақұл. Сіз табамыз. Жергиликтүү кеңештеги шайлоонун мөөнөтүн 1 айга узартуу сунушталды. 12 апрелге белгиленип, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу белгисиз мөөнөткө калтырылган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Бирок маалыматтарга караганда жергиликтүү кеңештердеги шайлоо өнөктүгү эртең 26 майда белгилүү болору болжолдонууда. Боршайком жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөргүсү келет. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Буга чейин Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлуу суу шаардык кеңештериндеги шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталган. Алар 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан. Айылдык кеңештеги депутаттыкка талапкерлердин үгүт иштери 22 мартта башталмак. Коопсуздук кеңештин 21 марттагы чечими менен шайлоого байланыштуу бардык өнөктүк үгүт иштери өлкөдөгү соңку кырдаалга байланыштуу абал калыбына келгенге чейин токтотулган. Ага ылайык шайлоонун жаңы мөөнөтү аныкталган соң шайлоо өнөктүгү кайсыл баскычта токтотулса, ошол жерден улантылат деп айтылып жүрөт. Бирок айрым саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоодогу үгүт өнөктүгүнө толук 1 ай берилсе деген сунушту айтышты. Буга чейин жергиликтүү кеңешке катышкан саясий партиялар үгүт иштерине активдүү катышып, көчөлөргө көрнөк жарнактарды толтуруп, чоң суммадагы каражаттарды кетиришкен. Эми ал каражаттарды Боршайком төлөйбү же башка чара көрүлөбү азырынча белгисиз. Ал эми парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Алмастарбы, азыркы күндө биз өлкөбүздө коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү, карантиндерди башыбыздан өткөрүп отурабыз. Бирок бул нерседен Кудайым буйрса мына чыгып калдык. Коронавируска байланыштуу калдыктарды өзүнө келтиришин дагы ордуна келтиришин дагы энергия убакыттар талап кылат. Ошол эле бардык ишкерлерге деле, жалпы элибизге деле убакыт талап болгондой эле шайлоо өнөктүгүнө дагы жетиштүү убакыттарды беришибиз керек. Мисалга алганда буга чейинки шайлоо өнөктүгүнүн 10 күнү кеткен, эми эртең мыйзам кандай чыгат билбейбиз. Бизге партиялар үчүн 21 күн убакыт берип коюшу мүмкүн. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, партиялар үчүн дагы жетиштүү убакытты берсе жакшы болот деген ойдомун. Мисалга алганда 30 күн. Жумуртка кезинде $2000 сатып алынган Дилшат мырзанын төө куштары. Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Маданият айылынын тургуну Дилшат мырза 8 төө куш багат. Ал төө куштардын жумурткасын сатып алып, анан инкубатордон чоңойткон. Дилшат мырзанын айтымында төө куштардын жумурткасы 1 жыл мурун Өзбекстандан сатып алынган. Жалпы 10 жумуртканын ар бирин $200 сатып алгам. Алардан 8 төө куш чоңойду, деди Ниязов. Анын айтымында төө куштун эти да, жумурткасы да ден соолукка пайдалуу. Төө куштардын эти жана жумурткасы мүнөздөп тамактангандарга, кант диабети менен жабыркагандарга пайдалуу деп айтышты, деди Ниязов. Төө куштардын жумурткаларын +26, +28 градус жылуулукта инкубатордо чоңойткон. Учурда 2 эркек 4 тургачы төө куш бар. Ар бир төө куш күнүнө 1 килограмм жем жеп, боюнун бийиктиги 2 метрди түзөт. Ал төө куштарды элге жайылтуу максатында багып жаткандыгын кошумчалады. Кыргызстанда төө куштарды баккандар сейрек кездешет. Булар кийинки жылдан баштап жумурткалай баштайт, деди Дилшат мырза.